31-январдагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз футбол союзун жетектөөнү сунуштаганын билдирди. Ал бирикменин башына катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса, жыйынтык чыгышы кыйын деп эсептейт. Былтырдан бери каржы маселесин чечип келе жатабыз. Стадиондорду дүйнөлүк стандартка ылайык келтирип жаңылай баштадык. Быйыл $5 миллион акча бөлүп берели деген ниеттебиз. Кыскасын айтсам, жыйынтыгын жок дегенде 3-4 жылдан кийин күтөлү да. Эң негизгиси футболчулардын машыгуусуна кылдат көңүл буруш керек, тартип болуш керек, деди ал. Азырынча Ташиевдин эмне деп жооп бергени белгисиз. Жапаров футболдо машыктыруучудан көп нерсе көз каранды экенин айтып, азырынча машыктыруучуну сырттан алып келүүгө мажбур болуп жатышканын белгиледи. Буга чейин Кыргызстандын футбол союзунун жетекчилиги Кыргызстандын улуттук курамасынын 2023-жылы Азия кубогунда көрсөткөн оюнун эске алып, кызматтан кеткен. Орусиянын абактарында жазасын өтөп жаткан 994 кыргызстандык мекенине экстрадиция болуудан баш тартты. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып айтты. Зулушевдун айтымында аларды өлкөгө которулуудан баш тартуусунун башкы себеби үй бүлөлөрү Орусияда. Мындан сырткары абакта эмгектенип кандайдыр бир каражат алып чыгат экен деп айтты башкы прокурор. Чет өлкөдө Кыргызстандын жалпы 1452 жараны жазасын өтөп жатат. Алардын 1167си Орусиянын абактарында жатат. Зулушевдун маалыматына ылайык, бүгүнкү күнгө карата өлкөгө Орусиядан 74 адамды, Казакстандан 5 жаранды экстрадициялоого мүмкүн болгон. Дагы 42си боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик турак жай саясаты чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн турак жай менен камсыз кылуу жана турак жай куруу механизмдерин андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу 30-январда президенттин басма сөз кызматы билдирди. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мамлекеттик турак жай саясаты чөйрөсүнүн учурдагы абалынын проблемалары бул турак жай курууга багытталган мамлекеттик жана муниципалдык жерлерди пайдалануу боюнча бирдиктүү саясаттын жоктугу болуп саналат. Ошондой эле жарандар үчүн, анын ичинде чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандар үчүн турак жай курулуштун үлүштүк каржылоонун мамлекеттик механизми жок. Президент Минкапка мамлекеттик турак жай программаларынын алкагында турак жай курулушун үлүштүк каржылоо механизмдерин өркүндөтүү, мамлекеттик жана муниципалдык жерлерди натыйжалуу бөлүштүрүү, пайдалануу, өлкөнүн турак жай фондун көбөйтүү максатында бир катар тапшырмаларды берди. Жапаров бул чечимди алдамчы компаниялар элдин акчасын үлүштүк катыш катары чогултуп алып, же батирден жок, же акчаларын кайтарып бере албай качып жүргөндөрүн көрүп кабыл алганын белгиледи. Ош облусунун Кара Суу районунун 43 жаштагы тургуну региондор аралык кастыкты козутууга шектелип кармалды. Бул тууралуу 31-январда Ош облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Facebook соц тармагынын активдүү колдонуучусу региондор аралык кастыкты козутууга багытталган билдирүүлөрдү бөлүшүп келгени белгилүү болду. Бул маалымат каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Тийиштүү экспертизанын корутундусуна ылайык, баракчанын ээси ГА аттуу жарандын социалдык тармактагы жүктөгөн билдирүүсүндө региондор аралык кастыкты козуткан лингвистикалык бирдиктер камтылганы аныкталган деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Топтолгон материалдардын негизинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Быйыл майдан баштап жаңы желек басылган паспорттар берилип баштайт. Санариптик өнүктүрүү министрлиги 2024-жылдын майынан тартып жаңы желек басылган паспорттарды берүүнү пландоодо. Жаңы паспорттар эски бланкалар түгөнгөндөн кийин бериле баштайт. Ал эми эски үлгүдөгү паспорттар мөөнөтү аяктаганга чейин жарактуу болот. Жалал Абад облустук жарандык коргонуу кызматы 2023-жылы табият кырсыгы катталышы мүмкүн делген аймакта жашаган 144 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Ошондой эле аталган мекемеден аймакта сел жана суу ташкындарын алдын алуу иштери жүргүзүлгөнүн айтып, эми көчкү жүрүү коркунучу бар аймакта жашаган 1067 үй бүлөнү коопсуз жайга көчүрүү керектигин белгилешти. Былтыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү жер көчкү жүрүү коркунучу бар 44 аймакта кырсыкты алдын алуу боюнча ири долбоор баштаган. Ага Азия өнүктүрүү банкы 39 миллион АКШ долларын бөлгөн.